Мас эмес болчу депрессиядан улам жаткан. Ош облустук психиатрия жана наркология борборунда 4 медицина кызматкери сабалды. Бейтаптын жакыны өзүн милиция кызматкеримин деп тааныштырып, эч себепсиз оор токмокко алган. Интернетте жана тергөөдө шектүү агасы көп ичкендигинен улам дарылоо үчүн жаткырганын, эртеси кабар алганы келгенде агасы мас жүргөнүн көрүп, дарыгерге "Силерге ишенип келсем, эмнеге ичирип койдуңар" деп нааразы болуп жаңжалдашканын айткан. Бирок оорукананын башкы дарыгери бул маалыматты толугу менен четке какты. Бейтап спирт ичимдиги үчүн эмес, депрессиядан улам жаткырылган. Чынында окуя катталган Бейтапкана спирт ичимдигине көз карандыларды даарылабайт. Агас бизде алкоголизм болсо, үйгө сото биздин атайын бөлүмүбүз бар. Ошо жака апарышат. Бул психик оорут болуп калбайбы акысыча? Алкоголь эмес. Жок. Анан мүмкүн алкоголь мүмкүн депрессияга кетиши мүмкүн да. Негизги оорусу депрессия менен жатып атат ошончо. Болуп турушунда болсо күндүзү келип мага кирип, бул докторуңар карап атат, дарысын ичпей атат экен, депрессиядан чыгып атат деген болсо, мен чара көрөт элем да. Түндө эчке уруп кетет ошондочо. Бул шултоо кылат. Жөндөн эле эч кандай бир претензия кылбай, дуу кылбастан туруп урганда, анан келип биздин сатыр бар жардамчы, келип жардамчы келгендер баардыгы урган да. Чекеден урган. Айылдарга чейин кол көтөрүп бармай урган да. Мен милиция иштейм деп келгенде, эми чоң мондай телевизия чоң болгон киши экен, биздин сотрудниктерди мейли бир иш кылып койсо, мисалы тууганын карабай койсок, же тууганым ушу больницада өлүп калган болсо, башка жөн келип кимисин атын айтпай биз камерадан карап таанып калдык ким экенинчи. Бүгүнкү күндө дарыгерлер милицияга арыз жазышкан. Окуядан бери 5 күн өттү. Жабыркаган дарыгерлер амбулатордук дарыланууда. Алар кайрадан ишке чыга элек, ага сабаган жарандын жакындары улам ооруканага келип тосмо арыз жазып берүүсүн айтып, тынчын алып жаткандыгы себеп болуп жатыптыр. Качан медиктерди жөндөн келип уруп кете берет. Мына Бишкекте жакында ушундай болду эле. Бир күнөө болсо мейли. Күндүзү келбейби? Аны мас болуп атып түндөсү келем, мен мас элем деп атат эмичи. Чакырып түшүнүш жүргүзүп койсун. Келип алып туруп, бизде жазып бересиңер тосмо арыз деп ишке киргизбей атат балдар. Эч нетеме 8:30 келип туруп, мен турчу, бирөөсү акыры звонок кылып, мен ишке киргизбей атат, кармап турушат мени депчи. Ошол досторунда немеч керек, чара кылдырыш керек. Ош шаардык милициясы ак халатчандарга кол көтөргөн киши милицияда иштебей турганын билдирди. 2023 жылдын мартына чейин ички аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөнүн маалымдады. Учурда шектүү катары 33 жаштагы жергиликтүү тургун кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул окуяга тиешеси бар адамдардын милиция кызматкерлери эмес экендигин так жана ишенимдүү айта алабыз. Жабырлануучулардын бардыгынан ошол эле күнү Акбура милиция бөлүмүнүн тергөө ыкчам тергөө тобу барып туруп, бардыгын алып келишкен. Алардын көрсөтмөлөрү алынып жатат. Азыр эми болсо алардын көрсөтмөсүнөн улам жана соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен тергөө дагы бир башка жакка нукка бурулушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошону эле күтүп атабыз. Кыргызстанда дарыгерлер бейтаптардын туугандарынын оор токмогуна кабылган окуялар буга чейин да болгон. Жогоруда катталган окуядан 2 күн мурда Борбор калаадагы улуттук госпиталдын дарыгерине бейтаптын тууганы кол салган. Кол көтөрүүгө коюлган диагноздун жакпай калганы себеп болгон. Жабыркаган врач башынан жаракат алып, мээси чайкалган. Ден соолук сакчыларынын сабалышы коомчулукта кыжырдануу менен бирге талкууну жаратууда. Врачтар өздөрү тийиштүү болуш керек. Даже техничкаларга чейин бөлөкчө сезишет го, кандай эле. Ковид убакта медиктерге кандай муктаж элек, алар өзүлөрүнүн өмүрүнө кабатыр болуп, оор күндөрү иштешкен. Азыр биз баарын унутуп аларды сабап камап жатабыз. Балаңарды, кызыңарды медик кылам десеңер, ыймандуу медик кылгыла. Анан бирине сайса 100 000 табасың дебей. Мурдагы кызматындагы көнгөн адатын көргөзүп опузалагысы келди да, Кайран Эргул өзүн кошуп дарылаш керек. Медицина кызматкерлерине карата жасалган зомбулуктар мыйзамда бейбаштык деген берене менен каралат. Мындагы акчалай айып пулу дагы өтө жогору эмес. Соккуга учураган ак халатчан укугун коргогусу келсе, адвокат жалдап бир нече ай тартип коргоо мекемелеринде жүрүшү керек. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.